Мына жылдан жылга баягы кемчиликтерди түздөп келатабыз, Кудай буюрса. Кыргыздын салтын, наркын сактоодо жаш муундарга жайылтууда аксакалдардын орду маанилүү экени маалым. Мындай өңүттү көздөгөн Данышман аксакалдар ордосу өлкөдө 4 жылдан бери иш алып барууда. Ар бир облусту кыдырып, коомдун өнүгүшүнө салым кошууну көздөгөн аксакалдардын кеңеши бул жолу Жалал Абад облусунда өттү. Коомго аксакалдар активдүү болуп бир жардам бериш максаты. Кеп кеңеш бериш, өздөрүнүн эмгек тажрыйбасын, өмүр тажрыйбасын ошо кийинки муундарга жакшы өткөрүп бериш. Анан ата-бабалардан калган баалуулуктарды дагы аздектеп, өзүбүз ошо менен жашап, кийинки муундарга аздектеп өткөрүп бериш. Кудай буюрса, шүгүр бардык аксакалдар менен нарын лейлектен бери кечетен бери келип отурушат, жүздөй аксакал келип, өздөрүнүн пенсиясы менен, өздөрүнүн каражаттары менен эле ушундай жыйындарга келип атышат. Кеңешмеде диний маданиятту көтөрүү, коомдун руханий жактан агартуу, ысырапкорчулукту жоюу, кылмыштуулукту кыскартуу жаатында өлкөдөгү жагдайлар туурасында сөз болуп, ар бир облустагы көрүлүп жаткан иш-аракеттер, көйгөйлөр да ортого салынды. Анан максатыбызды билсек аксакалдар, максатыбызды билели. Мисалы максатты билбегенден өткөн баягы эстерден жаралганда ондай аксакалдарды акшакал деген, дүжүр чал деген атка коюлган. Себеби тилди, оозду, билимдүү жакшынакай аксакалдарды алып барып, жана депутат болом дегендер, өкмөт башчылары чоң чогулуштарда сүйлөтүп, акча берип калп айттырып, ошондой жаман иштерге алып барганда, эми ошонун баарын биз азыр түзөп, кайра баягы береки Манастын ордундагыдай аксакалдардын ролун алып келишибиз керек. Мындагылардын белгилөөсүндө акыркы жылдары карыялардын жана балдар үйүндө көбөйгөн наристелердин көйгөйү орчундуу маселеге айланды. Коомдогу мындай көрүнүштүн алдын алуу зарылдыгы турат. Анан калса улууларды урматтоо, ага жараша карыялардын коомдогу орду тууралуу да айтылды. Тартип кармап, таза жүрүп, аксакалдык мындай бир атрибуттарды жакшы кармаш керек да. Мисалы үчүн аксакал болуш үчүн сакалды да коюш керек. Анан той аштарда болобу, көчөдө жүрөсүңбү, үй бүлөңдө болосуңбу, туура сүйлөп, калыстыктан кетпей, бир бийлиги барларга, же акчасы барларга кошомат кылбай, туура жүрүш керек да. Эскерте кетсек, Данышман аксакалдар ордосу коомдук бирикмесине өлкөнүн бардык аймактарынан өкүлдөр кабыл алынып, учурда 3000ден ашуун мүчөсү бар. Жаңылай Болотбекова, Буркан Бекматов, Жалал Абад шаары.